Бүгүнкү жума күнүбүздү Аллах Таала бардыгыбызга берекелүү кылып берген болсун. Жараткан Алла бардыгыбыздын билип билбей кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, ушул жылыбызды Алла баарыбызга ийгиликтүү жылдардан кылсын. Кур'ан-ы Каримде келет: "Фа инна ма'ал усри юсра", ар бир кыйынчылыктын артынан жеңилчилик келет дегендей, былтыркы жылыбыз ар бирибизге оор жылдардан болду. Көптөгөн улуу инсандарды жок кылдык. Эми ушул кыйынчылык жылдан кийин Аллах Тааладан бардыгыбыз суранарыбыз, ушул жылы Алла ушул кыйынчылыктан кийин жеңилчилик берсин. Бардыгыбызга чын ден соолук, мамлекетибизге Аллах Таала тынччылык берсин. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшы ниет, максаттарыбыз орундалган болсун. Жараткан Аллахым бардыгыбызды дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу инсандардын катарына кошкон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнгө чейин бүткүл үммөткө рахмат болуп келген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". О Мухаммад пайгамбар, биз сени кыямат күнгө чейин ар бир адамдын жашоосуна мээримдүү пайгамбар кылып сени жөнөткөнбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал адамдын бардыгын мээримдүүлүккө чакырган, боорукер пайгамбар болгон. Бардык имандуулар бир тууган деген. Анткени бардыгыбыздын жаратуучу Кудайыбыз бир. Бардыгыбыздын китебибиз Кур'ан-ы Карим, динибиз Ислам, акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз айтат: "Ана Абдуллахи ва хатабул анбия". Мен Алланын кулумун жана эң акыркы соңку пайгамбармын. "Вала набия ба'ди", менден кийин кыямат күнгө чейин башка пайгамбар келбейт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык имандуулардын башын бириктирген. Ким ла илаха иллаллах келмесин айткан болсо, ал биздин бир тууган. Кайсыл улутта болбосун, ал өзбекпи, кыргызбы, уйгурбу, орусбу, кайсыл улутта болбосун, ал биздин бир тууган. Бардык имандуулар бир дене сыяктуу деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хадисте келет, Нуман ибн Башир радиаллаху анху айтат: "Масалул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим масалул жасади". Имандуулар бир-бирин жакшы көрүүдө, мээримдүүлүктү төгүүдө, боорукерлик кылууда бир дене сымал деген. "Изаштака минху удвун тада'a лаху сайрул жасади бис-сахари вал хумма". Эгерде ушул денеге кайсыл бир мүчөгө оорчулук келе турган болсо, бир мүчөсү ооруп кала турган болсо, анда бүткүл денесин зыркырап, бүткүл денесине таасирин тийгизет деген. Кандай таасирин тийгизет? Бүткүл дене уктай албайт. Бүткүл денеге ысытма чыгат, температурасы көтөрүлөт, адам кыжарлат болот. Качанда бир эле мүчөгө эгерде бир кыйынчылык келе турган болсо, бардык мусулмандардын акыбалы ушундай, бир дене сыяктуу. Бир-бирин адамдар жакшы көрөт, боорукерлик кылат деген имандуулар. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Муса радиаллаху анхудан риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал муъмина лил муъмини кал буньяни яшудду ба'духу ба'дан". Чындыгында имандуулар бири-бирине мамиле кылууда, мээримдүүлүк кылууда, жакшы көрүүдө, жардамды берүүдө бир курулуш сыяктуу деп айткан. Ал курулуш бир бөлүкчөсү экинчи бөлүкчөсүн бекемдейт деген. Анан ошентип пайгамбарыбыз ушул хадисте айтап, пайгамбарыбыз колун манжаларын бириктирип көрсөткөн эле. Мына кандай ушундай манжалар бирин-бирин бекемдегендей, имандуулар дагы бир курулуш сыяктуу болуп, бир-бирине жардам берүүдө, кемчилигине көз жумууда, жардам берүүдө мусулмандар бир курулуш сыяктуу деп айткан.
Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Тааланын мухаббаты, сүйүүсү кимдер үчүн болот десе, Аллах Таала хадиси кудусиде бизге ачык айтып койду. Биринчиден Аллах Таала айтат: «Хаккат махаббати лил мутахаббина фия». Менин мухаббатым, менин сүйүүм ушундай адамдар үчүн болот. Кимде ким бири-бирин Аллах үчүн жакшы көрө турган болсо, акча үчүн эмес, же бир кайсыл бир должность, статус үчүн эмес, мансабы үчүн эмес, бири-бирин Аллах үчүн жакшы көрө турган болсо, ушул адамдарга менин сүйүүм, мухаббатым важип болот, милдет болот деди. Ва хаккат махаббатил мутавасилина фия. Менин сүйүүм ушундай адамдар үчүн болот. Кимде ким бири-бири менен карым катнашты жакшынакай кармаган болсо, бири-бирибизди барып сурап, акыбалдарды сурап, карым катнашты, тууганчылыкты кармай турган болсок, Алланын сүйүүсү болот ушул адамдарга. Ва хаккат махаббати лил мутанасихина фия. Менин мухаббатым, менин сүйүүм ушундай адамдар үчүн болот. Кимде ким бири-бирине жакшы кеңештерди айта турган болсо, бири-бирине жакшы кеңештерди айтса, жаманчылыкка эмес, ууручулукка эмес, алдоого эмес, балким бири-бирине жакшы насаат айтып, жакшы осуят айтып: «Эй тууган, Алладан коркун, мамлекетиңе кызмат кылгын, тазалыкты кылгын, пайдаңды жеткиргин, зыянды жеткирбегин, эч кимди жамандабагын, бирөөнүн артын айыбын ачпагын» деп бири-бирине жакшы осуят айткандарга Алланын махаббаты болот. Ва хаккат махаббати лил мутазавирина фия. Аллах Таала айтат: менин мухаббатым, менин сүйүүм ушундай адамдарга болот. Кимде ким бири-бирине барып, ден соолугун сурап, зыяратка бара турган болсо, бирөө ооруп калды, же бир кандай бир кыйынчылыкта дуушар болуп калды, сиз бир тууган катары, мусулман ага ини катары Алла үчүн барып ден соолугун сураган болсоңуз, Алла Таала сизди жакшы көрөт. Ва хаккат махаббатил мутабазилина фия. Жана менин мухаббатым ушундай адамдар үчүн болот. Ким өзүнүн акчасын, малын, мүлкүн башка бир мусулмандарга иштетип жардам бере турган болсо, эгерде башка бирөөлөргө жардам берсеңиз, Аллах Таала сизди жакшы көрүп сүйөт. Ал мутахаббуна фия ала манабира мин нурин. Кыямат күн келет туугандар. Кыямат күн келет туугандар. Кыямат күнүн падышасы Аллах өзү гана болот. Малики яумиддин. Кыямат күнүн падышасы, кыямат күнүн ээси, кыямат күнү чечим чыгаруучусу Аллах гана өзү гана болот. Ушул кыямат күнү ал мутахаббуна фия ала манабира мин нурин. Кимде ким бири-бирин Аллах үчүн жакшы көрө турган болсо, кыямат күнү ушундай минбарларга отурат. Ал минбарлар нурдан жасалган минбарга отурат дейт. Бул минбардар жыгачтан жасалса дүйнөдө, бирок кыяматта нурдан жасалган минбарларга кимдер отурат? Кимде ким бири-бирин Алла үчүн жакшы көрө турган болсо, ягбитуhum бимаканихим аннабиюна вассиддикуна вашшухада. Ошолордун даражасын, ошолордун макомун, ошолордун ордун көрүп туруп, жада калса пайгамбарлар дагы суктанат, шейиттер дагы суктанат, сиддиктар дагы суктанат экен ушул орундарды көрүп алып. Урматтуу мусулман бир туугандар, бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Бири-бирибизге көзүбүзгө жаманчылыктарга көздөрдү жумуп коёйлу. Алымдарыбыз айткан сөзү бар. Кайсыл эркектин эки көзү болсо, бир көз менен башкалардын жакшы жактарын карасын, экинчи көз менен өзүнүн кемчилигин карасын. Азыр канча адамдар урушуп жатат болор болбогон нерсеге. Алланын өкүмүн бусуп, Алланы наразы кылып, Алланын өкүмүн бусуп жатат. Ошолордун бирөөсүн аракты ичип алып, үйүнө келип, аял менен скандал урушуп, аны сабап, кошуналарга чейин зыян берип, туугандар, арак ичүү бул арам кылынган. Кадыр түнү бардыгыбыз билебиз. Кадыр түн
Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Kadir tün 1000 ay ibadat kılgandan jakşırak. Bir tün 1000 ay ibadat kılgandan jakşırak. Kadir tünüp Kudayım buyursa Ramazan ayı gelatat. 3 aydın tegereginde kaldı. Buyursa Allah Taala bardığızdı Ramazan ayına jetkirsin. Ramazan ayında Kadir degen tün var. Kadir keçesi var. Uşul Kadir tünü bardık musulmandardın ne surasa Allah Taala beret. Kabul kılat. Suraganın Allah Taala beret. Bürök uşul tünü berekeli tünü 4 türlü adamdın duası kabul bolboyt eken da. Dua kılat, bürök duası kabul emez. Kimder desem, birincisi qati'ur rahm. Tuğançılıkты mamilen üzgöndör üçün. Tuğançılık mamilen üzgöndör üçün. Tuğançılıkты Allah bizge bergen. Sen kalaysın mı, kalavaysın mı? Tuğanın jakşı mı, jaman mı? Allah anı tuğan kılıp bergen. Al menen mamilesin üzgöndördün, duası kabul emez. Tuğandar, kim tuğan menen, bir tuğanı menen, bir kursaktan çıkkan bir tuğanı menen, uruşup ketken bolsa, jaraşaylı tuğandar. Musulmanga 3 gündön aşık, uruşup жүрүp, tarınışıp жүргөн adal emez. Ar bir düşönbü, beyşenbü sayın adamın amalı götörülöt. Egerde kayısıl adamlar uruşup ketken bolsa, Allah Taala aytat, bunu taştagıla, bunu men kabul kılbaymın, ökö bir-birine jaraşıp gelmeyinçe deyt eken. Birincisi kayısıl adamların duası kabul emez, tuğançılıkты mamilen üskөndөрgө. Tuğançılık mamileni kılaylı tuğandar. Ekinçiden al-mushahin. Mushahin degeni özünün başka musulmanlar menen 3 gündön aşık tarınıp süйлөшпөй жүрgөн bolsa. Barıp geçirimdi surap koy öreyli. Jaşoo tuğandar kıska eyle. Jaşoo ötö ele kıska eyle. Uşul kıska jaşoodon ne kılabız uruşup? Geçirip koyoylu. Ança mıça sözlerine sabır kılıp koyoylu. Götörümdü oloylu tuğandar. Paygambarız geçirimdü eyle. Kafir müşriklerdi gerek bolsa geçirgen ele. Paygambarız meyrimdүүлüktü үйrötkön. Paygambarız borukellikti үйrötkön. Tuğandar 3 gündön aşık tarınıp süйлөшпөй жүрgön bolboy tuğandar. Bolboso ушундай берекелүү Кадыр түнү дуа kabul bolboy kalat. Üçüncüsü şaribul hamr. Kim daima arak içip жүрgön bolsa, maz kıla turgan nerselerdin bardığın içe turgan bolsa, alardın duası kabul emez tuğandar. Arak bul haram, arak bul aram, arak bul bardık günö işlerinin tamırı. Arak içken adam bardık jaman işlerdi kılat. Oşonduktan arak, maz kılıçı nerselerdi içpeyli tuğandar. Kaçan Umar raziyallahu anh sahabadan gelip adamlar suraştı. Ya Umar, adamlar arak turasında aytkanda ötü oğur kılıp aytıp atat. Siz bir jеңилирээк kılıp aytыңызчы dedi. Dese Umar raziyallahu anh aytты, menin en жеңил kılıp aytkanım тилердин айткан эң оорунан дагы оорураак болот деп айтты. Кандайча деп сураганда Umar raziyallahu anh aytты, эгерде bir ушундай bir gölgө bir эле тамчы arak түшө турган болсо, ошону мен адамдарга айтат элем, чакаңарды көтөрүп келип, ушул arak, şu göldөгү суунун баарын сузуп туруп, тетиги чөлгө барып төккүлө деп. Качанда гөлдө bir дагы тамчы суу калбай калганда, башка жактан таза суу алып келип толтургула. Анан толгондон кийин дагы экинчи жолу сууну алып төккүлө, үчүнчү жолу тазалап төккүлө, 3 жолу тазалатат элем dedi. Карагыла кандай такыбачылыгын. Анан кийин канча убакыт өткөндөн кийин бирөө коюн жетелеп келип, семиз коюн келип айтса, ушул кой, ушул тазаланган гөлдөн суусун ичкен эле, жанындагы чөптөрдөн оттогон эле деп айткан болсо, ошондо дагы мен койдун этин жебейт элем дегенде. Туугандар, arak içi bul aram, arak içkende kança uruşlar bolot, kança savap, kançasın ajırашуулар bolot tuğandar. Oşonduktan arakты içpeyli. Төртүнчүсү akın lil validayni, ata-enesine ak bolgon adamlar, ata-enesine toң boyun bolgon adamlar, ata-enesinin жүрөгүн оорутқан adamlar. Ak degeni
кагазды майдалап кесип салгандай эле ата энесинин жүрөгүн муздатып салган. Туугандар, ким ата энесин нааразы кылган болсо, кыямат күнү дуасы да кабыл болбой калат туугандар.